Мурда эртең менен түштө кечинде болсо азыр кечке затор болуп атат да. Эми мына борбордук эки көчөдө силер туруп кубалап айдап атасыңар. Капталдан кеткен көчөлөрдү баары затор болуп турат да. Аны билип турасыңар да, бизден жакшы билесиңер да. Не кылыш керек? Азайтыш керекпи? Машина киргизбеш керекпи? Биринчиден коомдук транспортты көбөйтүш керек. Сапаттуу коомдук транспорт көбөйтүш керек. Анан күч менен эчтеке кыла албайсыңар. Сунушту бергиле, кандай кылыш керек? Давайте ойлонуп чыгабыз. Это проблема, катастрофа болуп атат да. Троллейбусту жоголттуңар, жеңилдеп кетти. Жеңилдеген жок. Калп болуп калды. Троллейбус барбы же жокпу? Баары бир ошондой эле болуп атат да. Демек, ал бирөөнүн кызыкчылыгы болуп атат. Ар бирөөбүз кухняга барганда, чай ичкенде, башка бирдеме ичкенде отуруп акылдуу болобуз да. Баарыбыз тең. Мындай кылыш керек эле, тигиндей кылыш керек эле. Ошону кагазга түшүрүп, сунуштарды бергиле да. Только штрафты көбөйтөбүз. Четтен келген машиналарды киргизбейбиз деген сөзүңөрдү токтоткула. Кыргызстан бир, борборубуз бир да. Баткенден же Исыкөлдөн келсе киргизбейбиз деген это выход эмес да. Башка жактан издеп көрүш керек. Что баарыбыз тең бир Кыргызстан, бир мамлекеттин жарандарыбыз.